Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Жетекчинин желиккен кызы Жал Кечи районундагы эне жана баланы коргоо борборундагы дарыгерлердин ызы чуусу социалдык тармактарга тарап кетти. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ачуу кыйкырыкты салып жаткан ошол эле борбордун жетекчиси Гүлзат Маймерованын кызы. Ал дагы ушул борбордо эмгектенет. Бир видео менен тыянак чыгарууга болбойт го. Бирок апам жетекчи деп эле ач айкырык салганы туура эмес көрүнүш. Же ооз кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн дегендей таанышың башчы болсо эле бакыра берсе болобу. Өз учурунда Гүлзат Маймерова дагы бул видеодогу өзүнүн кызы экенин тастыктады. Окуя ушул жылдын 4-апрелинде болсо дагы Маймерова аны 1 жыл мурда болгон деп массалык маалымат каражаттары аркылуу жалган маалымат таратууда. Гүлзат айым кызынын бул кызматка келишине өзү каршы болсо дагы бөлүм башчынын сунушу менен ошол кездеги министр Алымкадыр Бейшеналиев алып келгенин айтууда. Муну менен катар кызматтык териштирүү жүргүзүлөт деп белгиледи. Эскерте кетсек, Нурпресс маалымат борбору өткөнкү чыгарылышта эне жана баланы коргоо борборунун директору Гүлзат Маймерованын мыйзамсыз иштери боюнча сөз кылган элек. Бул айым жетекчи болуп келгени борбордон 40ка жакын кесипкөй адистер жумуштарын таштоого мажбур болгон. Эң кызыгы 13-июнда биздин кабарчылар барганда өз ордунда өз кызматын аткарып жаткан бөлүм башчы Чолпон Бейшеева бир күн арткы тагыраагы 12-июнь менен кызматтан бошотулуп калыптыр. Ар ким өзүнүн адамдарын алып келе берсе, өз кесибин эмес, өз таанышын жакшы билген кадрлар көбөйөрү айтпасак да белгилүү. Эми министр Гүлнара Батырова текшерүү жүргүзүп, бир чара колдонобу же каржады избасты кылып, бул окуяда башка бир резонанстуу видео чыккандан кийин унутулуп кала береби? Сиз бизге жомокту көрсөттүңүз, эми ишти көрсөтүңүз. Сиз министр болуп келгенден бери толуп, байып алганыңыз жөнүндө эл арасында сөз жүрүп жатат деп, Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовду сынгалды. Анда Токторбаев азыркыга чейин бүтпөгөн артисттерге курулчу үй жана маданий имараттардын абалы жөнүндө сөз козгогон. Алтынбек мырза ушул министр болуп келгенден бери абдан толуп алды деген сөздөр бар да. Абдан толуп, анан бир аз байып алды деген сөздөр көп да. Менин толуп кеткеним боюнча дагы жооп берип коеюн. Эми ар кимдин организмин арганы экен, чай ичеби, ичпейби. Анан сиз мени каралап жатасыз, байып кетти. Сиз байып кетти деп. Сиз өзүңүздүн дагы эгерде доказательствоңуз, фактыңыз болсо бериңиз, мен эмне болуп байып кеткендигим тууралуу. Анан байкы жөн эле кооздоп сүйлөй берген деле болбойт. Мындайча айтканда факты менен сүйлөш керек да. Азыркы сиз айткандын баардыгын биз жатка билебиз. Депутат Жеңишбек Токторбаевдин айткан сөзүнүн жөнү бардай. Акыркы учурда маданият министрлигинин ишине дагы сын айткандар өтө көп. Алсак кыргыз циркинин ичиндеги тамырлашкан коррупциянын айынан чыккан ызы чуулар токтобой келет. Дүрбөлөңдүү басуунун айласында цирктин директору өз арызы менен кызматтан кеткени бир азга тынчый түшкөнү менен тамырлашкан коррупциянын бет ачылбай, жабылуу аяк жабылуу бойдон калуусу үчүн жанталашкандар дагы бар. Цирк ичинде көмүскө айланган миллиондор тууралуу сыр ачыкталганы менен изи табыла элек. Бул директор кеткени менен пайданы көздөгөн кызыктар тараптар өз ордунда эле отурганын айтып турат. Бүгүнкү күндө сиз менен биздин бир отуруп ичкен тамагыбыз орто эсеп менен 250-300 сом болуп турган чакта спортчулардын бир күндүк тамагы 109 сомдо. Бир отуруп ичкен тамагы болсо 35 сомдо түзөт экен. Муну уккан депутаттар эмес, жалпы коомчулук таң калып отурат. Көрсө, финансы министрлиги өкмөттүн 2009 жылдын 15 январындагы номер 7 токтому менен иштеп жатыптыр. Андан бери 14 жыл өтүп, базар бааларында канча өзгөрүү болду. Албетте, бул боюнча каржы министрлигинин маалыматы так болуш керек. Билсе да билмексен болуп, өзү 250 сомго тамактанса, машыгып дүйнөлүк аренада кыргыз желегин көтөргөн балбандардын тамагын 35 сом деп бааласа, бул спортчуларга карата кайдыгер мамиле деп гана түшүнүүгө болот. Сиз өзүңүз, урматтуу замминистр, бир күндө канча суммада тамактанасыз? Примерно. Обед боюнча 200-250 сомго. Бир күндө 83 сом машыктыруучу,
109 сом спортчуга бересиңер, бир отурганда 35 сомдон тамак жеш керек да. Туурабы? Ооба. Кандай деп ойлойсуз? Мындай. Сөзсүз бул деген аз сиздер менен жанагы школа олимпийская резервге барганда ошондо дагы непосредственно столовый бардык, балдарды карадык. Сиз жооп берсеңиз 35 сомго бир спортчу республикалык мелдешке чыкканда бир отурганда 35 сомго тоёбу? Тойбойт. Сиз мына 250 сомго тоет экенсиз. Эмне үчүн финансы министри ушуга көңүл бурбайт? Жо, биз буга көңүл бурабыз, сөзсүз бурабыз. 15 жыл болду, эмнеге бурбайт атасыздар? Буруп атабыз ушу сөзгө. Бирок бияктан мындай комплекс менен караш керек да. Өкмөттүн мындай өгөй мамилесине карабай өз элине жеңиш тартуулаган балбан уул кыздарыбызга таазим кыларыбыз чын. 10 июнда старт алган Азиянын жаштар арасындагы чемпионатында биздин балбандарыбыз Кыргызстанды өз жеңиштери менен кубандырууда. Алсак учурда Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында Кыргызстандын капчыгында 13 медаль болду. Анын 5-өө алтын, 3 күмүш жана 5 коло медаль. Аягында айтарыбыз уучубуз кур эмес. Кыргыз элинин намысына туулган ушундай уул кыздары элибиздин бактысына аман болсун. Күндүн ысыгы таасир берип жатабы? Айтор акыркы күндөрү өрт көп катталууда. Алсак бүгүн эле Бишкектеги Ленин районуна караштуу Садыгалиев көчөсүндө жайгашкан кампадан өрт чыкты. Ушул эле күнү Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү мейманканадан өрт чыккан. Bir апта ичинде эле Бишкекте 2 ири кампа, банктын кеңсеси, мейманкана, унаа токтотуучу жайдагы машиналар күйдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине билдиргенде жыл башынан бери жалпы 1575 өрт катталган. Кырсыктын кесепетинен 24 адам каза болуп, анын 2 балдар болгон. Жалпы 577 миллиондон ашык материалдык зыян келтирилген. Жай келгени ысыктан качкан эл сууга агылып, сергип келүүдө. Ошол эле учурда чөгүп кеткен учурлар да катталууда. Ушул жылдын башынан бери 33 адам сууга чөгүп каза болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги мындай кырсыктар айрыкча жайкысын сууга түшүү эрежелери, коопсуздук чаралары сакталбаган учурда көп катталарын, андыктан этият болуу зарыл экенин эскертип келет. Норпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Норпресс чындыктын изи менен.